Токтогул Сатылганов атындагы Ош облустук китепканасы жүздөгөн окурмандарды чогултуп, майрам тартуулады. Мында бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө арналган фестиваль өтүп, жарманке да уюштурулган. Ал эми балдар үчүн өзүнчө программа каралып, жомок тартууланды. Жомокту канчалык жакшы айтсаңар, кыргыз тилиндегидей тилиңер так болот. Адабиятты жакшы түшүнө баштайсыңар, өзүңөрдүн фантазияларың өсөт. Мектеп курагына бара элек балдардан баштап пенсионер окурмандарыбызга чейин ар биринин өз кызыкчылыгына жараша иш-чараларды уюштурган аракеттендик. Конкурстар, суроо жооптор, оюндар, кичинекей белектер, ушундай кызыктуу эмелер болду. Мисалы биздин аркабызда азыр жаш балдарга жомок окуп берип атышат. Ал жакта балдардын аянтчасы бар, ал жерде түрдүү балдарга ылайыкташкан оюндар өттү. Иш-чарага келген китепкөй жарандардын саны көп. Арасында жаш жеткинчектер, студенттер жана пенсионерлер бар. Жарманкеде калаадагы дүкөндөр окурмандарга жаңы китептерди сунушташты. Алардын айтымында соңку жылдары китеп окугандардын саны көбөйө баштаган, көбүнчө адабий чыгармалар жана тарбиялык мааниси бар басылмалар көп сатылууда. Көбүнчө келкел, маркумдар үнү, көбүнчө улуу адамдар келип ошолорду алып кетишет. Бул адабий жактан да өтө кызыктуу китептер, ошондуктан ошолорду алып келип атышат. Китеп окугандар көп эле. Азыр кыргыз тилине басым басылган үчүн кыргыз тилинен көп китеп чыгып, анан көп кыргызча китептерди алып кетип атышат. Бирок жаштар дагы алып кетип атышат. Бирок чоңдордун багыты менен жаштар да кыргызча китептерди окуп баштап атышат. Азыркы учурда окурмандарды сүйүү жөнүндө жана ислам жөнүндө китептер аябай кызыктырат. Жана азыркы учурда адамдар негизи эле окурмандар намаз жөнүндө китептерди окушат. Азыркы жаштар ислам жөнүндө эң эле сатылуучу китебиздер бизде азыркы учурда такие разные мир, жаңы чыккан китептерден өмүрдү кантип өзгөрүү керек жана каректен аккан көз жаш китептерин аябай окушат азыркы учурда. Ал эми жарманкеге атайын китеп сатып алууга келген окурмандар ушундай иш-чаралардын көп өтүп туруусун каалай тургандыгын билдиришти. Анткени китеп окуу инсандын дүйнө таанымын кеңейтип, руханий азык тартуулайт. Китептин орду өтө чоң. Азыр эми интернетке, Facebook башка чыгып атпайбы. Китептин орду өзүнчө пайдалана билсе, Facebook'ta эле жакшы, интернет тармактарда эле жакшы пайдалана билсе да, аны пайдалана билиш керек да. Китептин орду өзүнчө өтө чоң да. Эске салсак, бул иш-чара улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жарлыгынын алкагында уюштурулган. Аталган китепкананын фондунда жалпы 1 миллион 300 миңден ашуун китеп бар. Сыймык Марат уулу, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.